USAID эл аралык уюму бирге окуюш долбоорун бүтүндөй өлкө ичине жайылтып жатат. Аталган долбоор Билим жана Илим министрлиги менен биргеликте иш алып барууда. Өнөктөш катары Маданият, маалымат жана туризм министрлиги, Кыргыз билим берүү академиясы көмөк көрсөтөт. Түп жергесинде да мектеп окуучулары бул иштен сырт калбай, атаандаштык менен өз өнөрлөрүн көргөзүштү. Ошо сиздердин алдыңардан кечирим сурайм. Бул техникалык неполадки болуп калды. Свет жагы кичине кармап койду. Reading can be fun. Китеп окуу бул абдан көңүлдүү болушу мүмкүн. Reading can be serious. Абдан маанилүү да болушу мүмкүн. Reading can be about information. Информация алышыбыз мүмкүн окуудан. Долбоор үй бүлөлүк китеп окуунун жаңы үлгүсүн иштеп чыгып, ата-энелер да камтылган. Өлкө боюнча 1276 мектептин башталгыч класстарынын окуучулары менен иштер жүрүп жатат. Алгач тамга таануу, шар окуу, сулуу жазуу, өз оюн эркин билдирүү өңдө билим берүүнүн эң негизги баскычтарына басым жасалат. Келечек муунун өнөрлөрүн жалпыга жайылтуу, аларды колдоо жаатында жүргүзүлгөн иштер өз натыйжасын берип жатат. Илгери арстан жаныбарларга хандык кылган экен. Бир күнү ал акылчысы Текени чакырып, кана акылманым, менин бийлигим астында жашап жатышкан түркүн жаныбарлардын арасынан кимиси мыкты экендигин тандап берчи. Бул бирге окуюш долбоору аябай жакшы өтүп жатат. Биз атайын бияка ошо өзүбүздүн окуучуларыбызды колдойлу деп келдик. Бийлеп ошо ачылышын биз жасап берели дедик. Анан дагы бирге окуюш Тасма айылында болуп өттү. Аяктан биздин Тасма айылындагы көп нерселер жакшы болуп, ошо түпкө келип отурат. Бирге окуюш долбоору аябай жакшы болду. Бирге окуюбуз долбоору бардык жерде эле жакшы болуп жатат. Даже республикага чейин чыгып жатат. Биз ушул түпкө өзүбүздүн Асан Сатпиев мектебибизди колдоого, өзүбүздүн мектебибизди алга чакырууга келип жатабыз. Биз мөлмөлөн бийчилер ансамблибиз. Изденүү менен эмгектенген мугалимдердин да эмгегин үзүрү кайтып, дагы көптөгөн иштерге шыктанып турушат. Бирге окуйбуз долбоорунун программасын камтып, же болбосо ошол бирге окуйбуз долбоорунун ичиндеги 5 компонент менен иш алып барып атабыз. Кандай компоненттер бар экен? Фонеманы кабыл алуу, окуу көндүмдөрүн калыптандыруу, дагы 3 компонент бар. Шар окуйбуз, шар окуу, алфавитти билүү, бирөөсү түшүнүп айтып берүү. 5 компонент менен иш алып баратабыз. Долбоордо бүгүнкү күндө аябай жакшы даярдыктар менен келиптир могу районго. Ушу балдардын сүрөттөрү 4-класстан баштап 3-2, 1-ге чейин балдардын таланттуу балдардын тарткан сүрөттөрү менен сынакка келишкен балдар. Биздин өрөөндөгү мектептер боюнча сынакта азыр сынактын астында отурабыз карабага. Биздин Абдулда Кайдыев мектебинин балдарынан алып келгенбиз сүрөт боюнча. Ошол мектептерди сынагында биздин жанагы Чыңгыз Айтматовдун сүрөттөрүнүн ар кайсы параметрин алып, ошол сүрөттөрдүн балдардын чагылдырып тарткан сүрөттөрү бар, макеттери бар, жасалгалап алып келдик. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө, Алыкул Осмоновдун 100 жылдыгына, Улуттук китеп күнүнө карата улай өткөрүлгөн бул сынак окуучулар үчүн эсте калар учурлардын бири болуп калды. Гүлжан Кыдыралиева, Нурдин Нурманбетов, Данияр Шаршеналиев, Түп районунан.